Assalamu alaikum, hurmattуу Desin TV YouTube kanalının görermandары. Bugün men Жалал-Абад шаарындамын. Абдрахманова көчөсүндөмүн. Жалал-Абад шаарынын борбордуу көчөлөрүнүн бири. Мына менин сол жагымда аэропорт, Жалал-Абадтын аэропорту. Ушул жер мен мындай ориентировка берип жатам. Ушул жерде Жалал-Абад коомдук кайрымдуулук фонду элим барсыңбы деген кайрымдуулук фонд бар. Мен ушул фондко азыр капысынан эле кире калып, бул фонддун кандай элдерге жардам берип жаткандыктары жөнүндө маалымат алдым. Ушундай муктаж аялуу катмардагы адамдарга өтө чоң жардамдарды берип келе жатышыптыр. Булар 18-жылдан бери иштейт экен. Азыр кеңири ушул имараттын ичине кирип, бул жердин адистеринен дагы бир-эки суроолорду сурайбыз. Мына ушул кимге керек болсо келесиздер. Шундай буюмдар бар экен бул жерде учетко турушуп. Кыздар келип коесуздар. Мына мындай урматтуу көрөрмандар, ушундай элим барсыңбы Жалал-Абад деген кайрымдуулук фонд экен да. Кыздар саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен аябай толкунданып турам, ушундай сиздер чоң жумуштарды жасап жаткандыгыңыздарды, элге жакындан жардам бергендигиңиздерди көрүп өтө ыраазычылык билдирем жеке өзүмдүн атымдан, көрүүчүлөрдүн атынан. Фонд республика боюнчабы, бул кандай? Бул фонд Кыргызстандын ичинде гана жети областтын өкүлчүлүгүбүз бар. Ар бир областта 1-4 өкүлчүлүк адамдар иштейт. Бул негизги максатыбыз биз муктаждыктан алып чыгуу. Калктын эң аярлуу катмарлары менен иштешебиз. Бизге муктаждар өзү келишет. Биз керектүү болгон документтерди айтабыз. Ошол документтерди алып келсе, алардын үйүнө барып социалдык изилдөө жүргүзөбүз. Ошол социалдык изилдөө жүргүзүп, үй жайын, бала чакасын баарын текшерип, анан ошол негизинде биз 6 айга же 1 жылга, 1,5 жылга каттоого алып коебуз. Анан ошонун ичинде өздөрү келип муктаждыгын айтса, биз акчалайбы, материалдык, моралдык жактан жардам беребиз. Жардам бересиздер, сиз өзүңүз айткандай, биз ошол кыйын ахыбалдан чыгып кеттүүгө жардам беребиз дейсиңер. Демек, кандайдыр бир бизнес проект же болбосо бир ушундай баягы даяр нерсени эмес, керек болсо мындай дагы жардам берет экенсиңер да. Мисал үчүн айтып бересизби, кандай дагы? Мисал, биз балыкты өзү тутуп бербей, кайырмактан тутушту үйрөтөбүз. Эмгекчил үй бүлө деген долбоорубуздун негизинде биз мында кагазда өнөгө ишпан деген бар. Аны кагаз жүзүнө жазып келсе, мен колуман иш мындай келе алат, мага мындай багыт берсеңиздер, мен өзүм алып кете алам деген адамдар деле бар, ичинде аракетчил адамдар. Ошонун негизинде биз мисалы соода тармакка чыкса, биз башында баштап алганга кичине акча каражат бөлүп беребиз. Ошондой эле баягы тигүүчүлүк деле азыркы учурда бир үй бүлөгө 40 миңге бул тигүүчүлүк машина алып бердик. 5 үй баштаганбыз 6 айдын ичинде. Үй салып берип атасыздар муктаж үй бүлөлөргө. Муктаждарды колдоо долбоорун алганда биз 5 үй баштаганбыз. Ошол 4 үйдүн ички ремонту, анан бир үйдүн нөлдөн баштап уже тургузуп. Алла разы болсун. Жакшы. Бул кийимдер илинип турат. Бул кандай? Ошол сиздердин учетуңуздарда турган адамдар келип алып кетишеби? Ооба, бул кийимдер кайрымдуулук дүкөнүбүз бул жер. Кайрымдуулук дүкөнүбүздө бул баары элден чогулат. Үйдө кийилбей калган кийимдер болсо, колдонулбай калган буюмдар болсо, анан Зордой базардан, Кара Суудан келген кийимдерибиз бар. Көпчүлүгү жаңы. Жаңы буюмдар? Жаңы. Ошол үй бүлөлөргө бересиздер? Ооба, бир айда бир жолу кийим таратуу акциянын негизинде берип турабыз. Баары чексиз. Каалашынча алып кетсе болот. Каалашынча алып кетсе, урматтуу муктаж үй бүлөлөр, мына көрдүңүздөр, келип, ушул тастыктаган мына мен азыр кагаздарын алдым. Мондай бир катталуу үчүн керектелүүчү документтер бар экен. Биринчи, жашаган жеринен үй бүлөлүк аныктама дейт квартальныйдан. Экинчи, өздүк 3-4 өлчөмүндөгү 2 даана сүрөт. Үчүнчү, үй бүлө мүчөлөрүнүн паспорт же күбөлүктөрүнүн көчүрмөсү. 4-нчү, пенсиялык майыптуулук китепчесинин көчүрмөсү. 5-нчи, нике күбөлүгүнүн көчүрмөсү же кара кагаздын көчүрмөсү. 6-нчы, өнүгүү иш планыңыздын
планыңызды кагаз жүзүндө жазып келиңиз. Эгер бир бизнес баштайм десеңиз, сөзсүз жазып келет экенсиз. Иштейт же иштебейт деген аныктама, жогорудагы документтер толук болмоюнча каттоого албайбыз дейт. Эми урматтуу көрөрмандар, мен сиздерге ушул телефонун айтып коеюн, мен жазып да коемун темасына. 0777 222 015 0777 222 015 же болбосо мегафон 0555 52 20 15 0555 52 20 15. Эми атыңыз ким эле? Атым Бегимай. Бегимай. Мындай муктаж адамдарга сиздер берет экенсиңер. Ал эми кээ бир колунда бар адамдар келип сиздерге түз кайрылып, акчасын акчалай, буюм менен таштап кетүүгө болобу? Ошондой адамдар болуп жатабы? Ушулар жөнүндө, ушундай спонсорлор жөнүндө айта кетсеңиз. Азыркы учурда биздеги көптөгөн ишканалар менен иштешип жатабыз. Анан офисте отурганда деле адамдар көбүнчө сан катары өздөрү таштап кетишет. Аларга мен квитанциясын жазып берем. Азыр полный офисте баары документальный болуп калган. Баары эле ошко отчетко кетет, приходныйга тиркелет, паспорту. Сөзсүз паспортун алып калам. Мисалы бизге кийим алып келсе деле паспортун алып калам да. Себеби нарактан сураганда булар ким алып келди десе, мына ушул адам алып келди дейбиз. Анан кийим таратканда деле паспорттун копиясын алып калабыз, ар бирин. Анан аны кимге берилди десе, ушул адамга берилди деген далил катары. Бегимай, чоң рахмат. Азыр эми аябай муктаж үй бүлөлөр, анан оорулуу үй бүлөлөр да болуп калат экен. Мындай ооруп атат, анан боорун алмаштырганга тыйын дегендей, ал багытта иш алып барасыздарбы андай? Негизи бул төрөлгөндөн баштап 18 жашка чейин балдардын операцияларына жардам бере алабыз. Мындай мээримдүү тыйын деген акциябыз бар да биздечи. Бул мээримдүү тыйын акциябыз 1 жылда 2 жолу өткөрүлөт, күзүндө анан майда. Буюрса 28 майда мээримдүү тыйын акциябыз болот. Бул акча, бул копилкалар биз баарын Токтогул эс алуу паркына таратабыз. Концерттик шоу программалар менен нотчулар, бийчилерди чакырып, анан өздүк кутучаларыбызды алып барып акцияларды өткөрөсүзбү ушундай? Акцияларды өткөрөбүз. Ошол элден канча акча түшсө, биз ошол балдардын операцияларына бөлүп беребиз. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, бир айтып кое турган учур. Азыр көчөдө кандайдыр бир кагаз кутучаларды көтөрүп, сүрөттөрдү коюп алып жүргөндөр аябай көп. Аларга күмөн, алар каяка кетип аткан. Мына элим барсыңбы Жалалабад деген ушундай кызматкерлерди көрүп, ушундай белгиси менен мына көрдүңүздөрбү, колдун сүрөтү бар. Элим барсыңбы Жалалабад деген экен. Мына так эл менен туура иштешкен кайрымдуулук фонд. Бул мына мен азыр көрүп өзүм мына сүйлөшүп турам Бегимай менен. Эгерде кимдин колунда болуп ушул кайрымдуулук жумуштарын кылабыз десеңер, ушул фонд менен иштешиңиздер. Мына кабылдамасы бар экен. Саат канчадан канчага чейин иштейсиздер Беге? 9-дан 5:30 чейин иштейбиз. Саат 9-дан 5:30 чейин мына ушул Жалал Абад аэропортунун жанында иштешет экен. Эс алган күнүңүздөр барбы, жокпу? 3-күн, 6-күн социалдык изилдөөгө чыгабыз, анан воскресенье күнү дем алабыз. Бир гана жекшемби күнү гана булар эс алышат экен. 3-6 күндөрү болсо жанагындай муктаж адамдардын үй бүлөлөрүнө барып, социалдык иликтөөлөрдү жүргүзүп, изилдөөлөрдү ошондой иштерди кылышат экен. 3-6 базар күндөн башка күндөрү келсеңиздер, мына ушул Бегимай менен сүйлөшүп, муктаж адамдар болсо муктаждыгын айтып, муктаж эмес тескерисинче кайрымдуулук көрсөтөбүз дегендер болсо, алар көрсөтүлүп, анан бул кагаздар ушундай документтер толтурулат экен, ар бир анкеталары. Ар бир үй бүлөнүн мындай сүрөтүн көрсөтпөй эле коеюн. Ушундай документтерди толтуруп, учетто туруп, анан Бегимай ушул кээ бир үй бүлөлөр өздөрү аракет кылып, кандайдыр бир убакыттан кийин жакшы иштеп, тескерисинче элге жардам берип калгандар да болуп атабы? Ооба, болуп атат. Жакшы, анан Бишкекте деле бар, 7 область боюнча бардык жерде ушундай кайрымдуулук элим барсыңбы деген кайрымдуулук фонддор бар экен. Инстаграмга кирип, биздин баракчабызды көрсөңүздөр болот. Анткени баардык эмне жумуш кылсак, баарыбыз Инстаграмга чыгарабыз. Инстаграмга отчетторду да берип турасыздар. Эмесе
Begimay sizlerge Allah şu güç kuvvet versin işlerinizlerge daima iyiliklerdi kalayımın uşintip eldin kızmatında eldin kızı olup eldin baldары olup жүрөриңиздер Allah razı olsun sizlerge daima oruğаңыздар şul жақсы нерселердин баарын sizlerge дагы мен каалаймын биздин каналдын атынан саламатта болуңуз.